Бүгін 27 март, обсервация Аккеме. Бүгін болса Анталиядан келген апаларыбызды, жарандарыбыздың барын обсервациядан таза анализтермен шығарып атабыз. Апаларыбыз сүйініп, үйлеріне кетіп атқанына, шындай анализдер таза шыққандарына сүйініп атышат. Мынаки апалар разычылығын айтып, Рахмат. өкіметке, врачтарға. Кыргыз өкмөтүнө да аябай ыраазы болдук. Себеби бизди аэропорттон туурумун Аккеме гостиницасына алып келип, аябай жылуу, жумшак, жакшы карашты. 3 маал ысык тамак менен тейледи. Врачтар болсо тынымсыз биздин абалыбыздан кабар алып турду. Кудайга шүгүр, эч кимден оору чыкпай, жакшы, баары сак саламат мына карантинден чыгып үйүбүзгө кайтып атабыз. Мынаки биздин апалар. Рахмат балдар, өмүрүңөр uzun болсун. Рахмат бардыңарга ыраазыбыз. Разына биз өтө ыраазыбыз. Врачтар аябай жакшы тейледи. Рахмат ушу балдарга. Сау болуңуздар, үйүңүздөргө аман эсен жетип алыңыздар. Рахмат апалар. Также в Фейсбуке на странице Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и Биринчи радио. Айнура Бектургановна, здравствуйте. Можете уже начать. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели, представители средств массовой информации. На 27 марта 2020 года по республике зарегистрировано 14 новых подтвержденных случаев COVID-19, 7 случаев в Джалабаде, все Сузакского района, и 7 в Аше, 1 в Карасу, 2 на Акате, 3 в Узгене и 1 случай в городе Ош. 10 женщин и 4 мужчин, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. Возраст от 1 года до 68 лет. Из 14 случаев 5 случаев ввезенные с Малого Хаджа Умра и 9 контактных. Итого 58 подтвержденных случаев COVID-19 в Кыргызской республике. У всех больных контактные лица установлены, и данные лица взяты на домашний карантин. В данный момент в очагах инфекции продолжаются противоэпидемиологические и профилактические мероприятия. Состояние всех 58 госпитализированных пациентов стабильное. Из 6 граждан, ранее находившихся в реанимации, 5 переведены в отделение в связи с улучшением состояния здоровья, в том числе и гражданин 1949 года рождения. И 1 пациент Джалабадской областной больницы все-таки остается в реанимационном отделении. Следует отметить, что ни один из 6 пациентов не нуждались в искусственной вентиляции легких. По республике на сегодня организованы удаленно по видеоскайпу, по телефону, осведомляют о состоянии граждан, находящихся на карантине. В случае появления каких-либо симптомов данная бригада выезжает на адреса по месту консультации. Граждане, находящиеся на карантине, могут звонить работников в связи с введением чрезвычайного. Министерство здравоохранения издан приказ. Руководители организации здравоохранения должны обеспечить найм автотранспорта с получением пропусков в комендатуре и отработкой маршрутов. Во исполнение этого приказа руководством национального госпиталя вчера нанято 8 микроавтобусов. Мэрия города Бишкек со вчерашнего дня направляет во все районы города микроавтобусы. Да, конечно, не все руководители решили до конца данный вопрос, но вот хочу привести пример. Вчера обращался супруг одного медицинского работника о том, что она пешком возвращалась домой. В связи с этим руководителю Сокулукского района было дано задание организовать найм автотранспорта и доставку своих сотрудников на место работы. Также хотела бы официально заявить о том, что в ночное время медицинские работники, привлеченные для ликвидации вспышки коронавирусной инфекции, работают строго по утвержденному графику, и ни один медицинский работник самостоятельно не может покинуть свое рабочее место, учитывая риск заражения как самого медицинского работника, так и окружающих.
И эти сотрудники, которые выезжают в составе мобильных бригад, которые работают в очагах инфекции, в первую очередь обеспечиваются необходимым медицинских работников в возрасте старше 65 лет, беременных женщин, сотрудников с маленькими детьми и сотрудников с хроническими заболеваниями. На кыргызском, да? Да, на государственном языке. Жиырма жетінші мартқа қарата өлкө аймағында 14 жаңа COVID-19 коронавирустун учуру катталды. Алардын 7-си Жалал Абад облусунан, Сузак районуна жана 7 учур Ош облусунун аймагында катталды. Кара Суу районунда 1 учур, Нокат районунда 3, Өзгөн районунда 3, 14 кишинин ичинен 10 аял киши, ал эми 4 эркек киши. 5 киши Умрандан келгендердин арасынан, ал эми 9 киши мурда катталгандар менен контактта болгон. Бүгүн аныкталган контактта болгон бардык жарандар менен такталып жана контакттар такталып жана алар үй карантининде дайындалды. Ошондой эле орун очокторунда атайын эпидемиологиялык жана профилактикалык иш-аракеттер жүргүзүлүп жатат. Аныкталган 58 оорулуулардын абалдары туруктуу деп айтсак болот. Буга чейинки аныкталгандардын 6-оосу жандандыруу реанимация бөлүмүндө абалдары жакшыргандыгына байланыштуу жөнөкөй палаталарга которулду. Жалал Абад областында 1 оорулуу жандандыруу реанимация бөлүмүндө кармалууда. Белгилеп айта кетүүчү нерсе, жандандыруу бөлүмүндө түшкөндөрдүн эч кимиси өпкөнү жасалма дем алдыруу абалына түшкөн эмес. Республиканын бардык аймагында мобилдик дарыгерлер бригадалары иштеп жатат. Мобилдүү топторго үй карантинге алынган жарандарга медициналык кароо жүргүзүлөт. Кандайдыр бир оорунун белгилери пайда болсо, мисалы үчүн жөтөл, же болбосо дене табынын температурасы көтөрүлсө, ошол мобилдик бригада үй карантининдеги жарандардын үйүнө барып, госпитализациялоо же болбосо лабораториялык изилдөө өткөзүү иш-аракеттерин жүргүзөт. Эгер карантинде жаткан жарандардын суроолору болсо, консультация алгысы келсе, алар 118 жана 112 кыска номерлерине акысыз өз дарыгерлерин маалымат алса болот. Албетте көп суроолор келип атат. Баягы медициналык кызматкерлерди жумуш ордуларына жеткизүү жана аларды жумуш ордуларынан үйлөрүнө жеткизүү боюнча. Саламаттык сактоо министрлиги атайын буйрук дайындалды. Ал буйруктун негизинде бардык саламаттык сактоо уюмунун мекемелеринин жетекчилери өздөрүндө иштеген медициналык кызматкерлерин жеткирүү боюнча транспорт дайындаш керек. Андан сырткары комендатурадан ошол транспортко пропуск алыш керек. Бүгүнкү күндө ал приказды аткаруу боюнча биздин националдык госпиталь 8 микроавтобус алып, өзүнүн кызматкерлерин үйлөрүнө жеткизип жана жумушта жеткизип келип атат. Ал эми Бишкек шаарынын мэриясы дагы кечээ күндөн баштап ошол шаарда иштеген медициналык кызматкерлердин бардыгын атайын микроавтобустар менен жумушуна жеткизип жана үйүнө жеткизүү иш-чараларын баштады. Ооба кечээ Сокулук районунун медициналык кызматкерлердин жолдошунан кайрылуу болду. Мына мен жумушка жөө барып келип атам, үйгө да жөө кетип атам деп, ошол боюнча атайын Сокулук районунун жетекчисине атайын тапшырма, бул иш-аракетти уюштуруу боюнча, приказды аткаруу боюнча тапшырма берилди. Официалдуу түрдө белгилеп кетишим керек. Түнкү убакытта ошол коронавирус илдетин жеңүүгө тартылган медициналык кызматкерлер өзүнүн иштөө орундарын таштап кетүүгө укугу жок. Алар график боюнча иштейт. Бул графиктер ошол медициналык кызматкерлердин өзүнүн ден соолугун, өзүнүн коопсуздугун жана
тегеретесиндегилердин коопсуздугун сактоо үчүн түзүлүп иштелип жатат. Бул кызматкерлер ошол мобилдик бригадада иштеген кызматкерлер болобу, же болбосо очокто иштеген кызматкерлер болобу, биринчи учурда атайын коргоочу каражаттар менен камсыз болунат. Медициналык кызматкерлердин ден соолугун сакташ үчүн, коопсуздугун камсыз кылыш үчүн Саламаттык сактоо министрлигинин дагы бир буйругу чыкты. Бул буйруктун негизинде 65 жаштан өйдө медициналык кызматкерлер, боюнда бар медициналык кызматкерлер жана жаш балдары бар, ошондой эле хроникалык оорулары бар медициналык кызматкерлер атайын отпускаларга жиберилди. Бул отпускаларда алардын айлык акылары сакталат. Айнура Викторовна, чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, анда биз суроого өтсөк, биздин массалык маалымат каражаттарынан келип түшкөн суроолор бар экен. Урматтуу кесиптештерим, мен ачык эле айтып коюшум керек. Бир эле кайталанма суроолордон 4-5 келип, ар кайсы эмелерден маалымат каражаттарынан келген экен. Ошолордун баарын эле бир суроого берелик, ошол суроону жооп, анан ошонун баарыңыздар эле пайдалансаңыздар, анткени улам кайталам болуп убакытты дагы алып коюп атабыз. Анда вопрос от агентства 24 KG. Будут ли выданы 160 миллионов сомов, обещанные онкобольным на препараты, или эти средства перенаправят? Нет, конечно, эти средства не будут перенаправлены, потому что средства, которые были запланированы и которые были выделены на лечение тех или иных заболеваний, они сохраняются и будут выделяться. Вчера родители детей с эпилепсией обратились с открытым письмом, что из-за закрытых границ они не могут приобрести необходимые их детям лекарства. Их просто не могут отправить в Кыргызстан. Да, в целях оказания превентивных антикризисных мер в сфере лекарственного обеспечения населения Кыргызской Республики в условиях пандемии коронавирусной инфекции утверждено постановление правительства Кыргызской Республики о мерах по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями коронавирусной инфекции населения страны. Соответственно, до официальной отмены